ата байланышында айтып берди бизге. Чоң баягы талкууда 60-80 кишинин астында айтып берди. Мен ошо 60-ка чыгып, мугалим элем дейт. Пенсияга чыктым, жеңилдедим. Баягы план жасаттым мектептеби, лицейдеби. Ошондон кутулдум, чарчадым, тажадым эле деп кагазым көтөрүп жүрсөм эле анан колум тартылып эле жаздырып койду. Мен Актанбек деген баатырымын алайдан чыккам. Сен төрөлгөндө менин жаным сага кирип кетиптир. Сени 60 жыл мен ааламдан колдоп жүрдүм, эми ааламдык ак иш кыласың деп жаздырткан дейт. Мына жан кирип кетти деп атат. Кыргызчылыкта да так берилет. Балаңды урба, каргаба, этин оорутпа, жөн гана башчы катары иштеш дейт. Мисалы, детсадтын заведующий же тарбиячысы урбайт да ал. Каргабайт, башчы катары гана үйрөтөбү? Эмнеге десе, ал өтүп кеткен эле ата тегиңдин арбагы кайра жаралып келди. Кайненеңе окшошпу, кайненеңдин кайненесиби? Кызың болсо. Апаңдын апасыбы? Атаңдын атасынын атасыбы? Кайра жаралып келди. Муну орустар да тактады. РНТВдан көрсөттү. Адам өлгөндө 3 сантиден 15 сантиге чейин болот экен, ичке сызык жаны учуп кетти деп. Аңдып жүрсө, кайра өз генетикасына чөт экен дейт, ал башка жака барбай. Ошондуктан урматтуу улуу журтту, мына бүгүнкү доордун баатыры, ал кезде доордун баатыры Актанбек болсо, бүгүнкү күндүн баатыры Эргешбай ата. Бүгүн кылычташкан заман болбогондойн улуулукка үндөп атат. Арыстан алайды Манас ата көрүнүп айтты. Көзүнө. Мен сени 4 жашыңан баштап кароого алып жүргөм. Мен кыргызды курап журт кылсам, сен дүйнө элин курап журт кыласың дейт. Анан ак жан катары кирип кетти. Эмне менен курайт экенбиз? Улуулукка үндөп, өзүн таанытып, окутуп, энерге өткөрүп, караңгы жагын соттоп. Мына. Ошентип бул доордо адам Кудайга айланат деп берилет. Ал эмне деген сөз дегенде биз ойлогонбуз ааламды Кудай депчи. Аалам арбай турбайбы? Арбай сенин жаның турбайбы? Кайра өткөн сабакта да өтүп бергем. Мына адам өлгөндө жан асманга барып, арбак дүйнөгө барып, анан ушинтип жаннат дүйнө, бейиш дүйнөгө барып, анан ошентип келип анан нурданып, тазарып келип кайра бала болуп жаралган тура. Азыр сен уш жерден эле илим алып, тазарып, нурданып, арбайга айланып, тирүү арбай катары кызмат кыл. Демек, тирүү Кудай катары эскиче айтканда. Доордун талабы ушул болуп атат. Мына өлбөстүк деген ошондон келип чыгып атат. Жаратуучулук, мына булар жаратат да. Мына мен жаратып атам. Кыргыз сен улуусуң деп мына о сөздөрдү айтып, ааламдык сабакты берип жаратып атам. Пендени периштеге айлантып атам. Акка айлантып атам. Мына өлүп жаралса, мурун азыр өлбөй жаралып атат. Бул дүйнө жок да, бул дүйнө жерге түштү. Инопланетан катары жана арбайдан бата чыккан катары алар жерде, тегерегибизде. Чыныгы ак күчтөр жерге түшкөндүктөн жалгандар милицияданбы, полицияданбы, текшерүүдөнбү жашырса дагы аалам күчтөрүнөн жашыра албайт да. Арбайлардан жашыра албайт да, ошон үчүн соттолуп атат. Азыр ар бир адам жаратуучулукка өткөнгө жоопкер. Мына аураңарды алмаштыргыла дейт. Аура деген эмне? Мурун атамын, эркекмин деп жүрсөң, болгону. Же аялмын, же байкушмун, же жесирмин, кулмун деп жүрсөң, азыр аураң. Мен улуумун деп жаша. Жаның улуудан келгенби? Улуусуң. Мына улуу күчтөрдүн высшие силы деп коет. Кыргызда улуу күчтөр. Улуулукка өт. Улуулукка өтүш үчүн не кылыш керек? Мына улуулук. Улуу сыпатты өзүңө калыптандырышың керек, издешиң керек. Пайгамбар улуу болгон. Кайсы пайгамбарды карабасаң? Улуу сыпат болгондуктан анан периште келип айырлаган. Сиз да улуу сыпатка өтсөңүз,
ошо пайгамбарыңыздай ак болсоңуз, так болсоңуз, тегиз болсоңуз, Аллах сизди колдойт дегендей, мына ал ак бар, мына бар экен булар. Ошолор сизди колдойт. Сиз булактай таза болсоңуз, мисалга. Кана? Мен улуумун. Ауыраңыз. Мен улуу энергиянын ээсимин. Мен жаратуучумун. Мен бул дүйнөнүн боёгумун. Боё. Мына, мурун Аллах жаратса, соттосо, тагдыр буйруса, азыр сен тагдыры буйру. Касиеттүү адамдар, калыс адамдар деле чогулуп алып илгери, булуп алганың туура эмес деп тескегенби? Сенин колуң жетпейт депутаттарга. А бу жерде Кудай колу менен башкарбайт да. Ою менен башкарат. Сен ушул жерден так эле эсеп чыгарып, булардын кылып атканы туура эмес десең эле алар кыйрап баштайт. Эл үчүн бирөө күйүп-бышып жүрсө, сен калыссың да. Ушу эл үчүн аракет кылып атат. Ушу чындыктан чыгып атат. Чыныгы кызматын кылып атат десең, ал адам көктөйт экен. Ошентип кыргыз, улуулугун, мына, улуулугун таанып болса, улуттарды ээрчип адаштар улуттун улагасында калат деп ааламдан берилет. Ансыгандай биз улуулугубузду таанып, Кудайдын, арбайдын ордун аткарып, адамзатты тескеп, соттоп, оңдоп, шарт окуп, ааламдашуу түшүнүккө